Assalamu alaikum, Qadırman Машина Кеч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Ош шаарында Ошуна базарынан сиздерге маалымат берүүдөбүз. Бүгүн 5 июль 2026 жыл. Матиз унаалары жөнүндө ушундай видео чыгарылыш жасабыз азыр. Матиз 2 Өзбекстан 2012 180 000 сом. Туманниктери бар. Комплектацияда. Гидравлика барбы? Жок экен, да? Жөнөкөй экен, да? Жөнөкөй экен. Дагы жакшы түшүп берем деп атат ээси. Бул канча деп атасыңар? Басын билесиңби? Канча деп атат? Канча деп атасың? Билбейсиңби? Бул жакта жаш бала екен азыр. 2007 Матиз 3. Матиз 2 Өзбекстан 2008 210 000 сом. 505 24 86 28 номеринде ээси. Так, бул да жөнөкөй комплектация. Что? Жақта Матиз 2 Өзбекстан 2004 160 000 сом. Матиз 2 Корея 2004 235 000 сом. Коробка механика. Есім байланыш номерін 12'de айтып қойайын. 998 00 77 18. Рейлинг спойлері бар. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Кондиционер, гидравлика алардагы сөз түрдө болот. Кореяда комплектация жакшы. Матиз 2 Өзбекстан 2007 155 000 сом. Жөнөкөй окшойт, жөнөкөй комплектация. Бул жерде Матиз 3'түн баасы жазылбаптыр. Жазылбаптыр. Канча берет? 15 000 жерде битти. Так, бул Матиз 2 Корея. 2003 салон эко кожа 240 000 сом. Матиз 2 Өзбекстан 2007 гидравлика бар деп жазылып турат. Калган жагы жөнөкөй экен. 185 000 сом. 225 02 02 21. Салон biraz көрсөтүп коёр эле. Матиз 3. Матиз 3'тü канча деп атасыңар чоңуз? 250 000 бе? 2005 коробка механика. Бул Салам алейкум. Алейкум ассалам. Сизди көрөтүлөмдөр аштар. Европа экен, көрүп турулар. Комплектациясында айтып коеюн, Европада жөнөкөй жана кичине жакшырактары болот комплектацияда. Бунда айнектери электро көтөргүчтө, алдыңкы айнектери кондиционер бар, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, корректировка фар 3 режимде бар. Комплектация орто. Ушундай. Бул жакта да бир Матиз 2 Корея спрайт түстө. Рейлинг спойлери бар 2004. Коробка автомат 260 000 сом.
Салон эко кожа. Бұл без комплектация екен. 4 айнектен электро көтөрүштү, 10 капталы электро күзгү, айдоочуда персоналдуу чыканак тирегичи бар. Матчиз 2 Корея. 2004 280 миң сом. Бұл дағы коробка автомат. Мынандай түс өтө сейрек кездешет өз негизи. Көрүнүшү жакшы, бирок кунанын жабык. Матчиз 3. Бул Европа. 2008 270 миң сом. Так, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштү. Кондиционер жок. Матчиз 1. Бұл Корея. 2000 жылы чыгарылган. Гидравлика, кондиционер, электро көтөргүчтөр бар алдыңкы айнектин. Баасы канча болду? 120 миң жок. 120 миң сом. Спойлер, мынакей рейлингтики дагы бар. Так, бул баасы жазылган бекен. Матчиз 3 Европа. 2008 280 бе 260 миң бе деп мурда не болуп койгон, ошо жерин кагазын алып коюптур. Партроник датчиктери дагы турат. Арканкы бампер жакта. Так. Бул жакты дагы эмне биринчи тартып аткан себебим, наркы тараптар көбүнчөсү бир аз алып сатарлар көбүрөөк, анан кымбатыраак айтылып калат. Бул жакта болсо ичине аралаш дыйкандар турат, ошого бир аз арзаныраак дагы айтып калат. Ошого арзаныраагын издеп, арзаныраак жеринен көрсөткөн аракет жасап атабыз. Матчиз 2 бул Өзбекстан, 200 миң сом. Так, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционери жок. Дагы бир Матчиз 2, бул да Өзбекстан. Туманниктери бар. 2011 215 миң сом. Жөнөкөй комплектация бул да. Дөңгөлөктөрү алдыңкылары жайкы, арканкылары кышкы. Ылдыйлайлы эми. Матчиз 3 Европа. 2005 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб, 4 цилиндрлүү. 250 миң сом. 502 83 58 09. Комплектация айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, кондиционер бар, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Комплектация жакшы. Жакшы эле. Гидравлика, ABS дагы бар, рейлинг, спойлери дагы. Жүрө берсек. Матчиз 2 Өзбекстан. 2007 230 миң сом. Так. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, коробка автомат, кондиционер жок.
Matiz Suraylı. Matiz 2 Özbekistan 2009. Basın qanchada o'tasa? 200 ming so'm. Aldın kaynekleri elektro götürüştü, konditsioner yok. Gidravlika var ha. Şunday görünüştü. Satıldık mı? Satıldı o. Qanchaga ketdi? 150 aldım. 150'ga siz aldınız mı Ақсақал? Ha, жақсы. Насип қылсын. 2011 өзі 190 мing сомда отқан екен. Мінекей. Реалдуу басы 150 мing сом. Ол сатылды. Бұл жақта бір Matiz 2 Өзбекстан 2008 210 ming satıldı mı? Satıldı. Qanchaga ketdi? 180 mingге. 180 mingге. Бұл да сатылып тұр. Көрдіңіздер, азырдағы шундай бордовый түстегі Matiz'и көрсеттім эле, алда сатылды, бұл да сатылды. Жақсы кетіп атат екен шундай түстегілер. Бұл сілерден емес пе? Қанша болып атат? Onun 160 ming. 2005. Bir mi? Немес. Bir қойсыңардан да. Жоқ, салонда эле ошондой болуп турат. Бул коюлган экен, без бирок обвестері жоқ да. Капталында обвестері болот өзү без комплектацияда. 160 ming деп атат экен. Карап көрүңүздөр. Bunu сұрап көрелчү. Қаншада отасыңар? Aka 200 kam var. 200 ming сом кеми бар деп. Жөнөкөй окшойт, а? Jönekay. Дөңгөлөктөрү алдыңкылары жайкы, арканкылары кышкы. Так, бул Matiz 2 Өзбекстан. Басы канча болду? 200 ming. Бунда гидравлика бар, а? Var. Кондиционер Yok. жоқ. Туманниктері бар, дүзгүлөрүндө повторитель поворота. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Дөңгөлөктөрү төртө тең жайкы. Matiz 1 140 ming сом, 1999 Корея. Мына эми көбүнчөсү орто мындай абалда, андан да жөнөкөйрөөк абалда Matiz'дерди бул видеодо тартуулап көрсөттүк. Бирок салыштырмалуу навесасындагыдан арзаныраак көбүнчөсүчү. Эгер ушундай Matiz'дер көбүрөөк жагат десеңиздер, комментарий жазып коюңуздар. Мен көбүнчөсү ушундайларга басым жасап турам. Жок, навесы кымбат болсо дагы, абалы жакшы Matiz деп турсаңыздар, навесасына да барып, ал жактан да видео чыгарыш жасап турам. Бул Matiz 2 Корея, коробка автомат 2003. 300 ming сом.